Рахмат. Кийинки сурооңуздар. Биринчи микрофон Азаттык. Бакыт Асанов, Азаттык радиосу. Президент мырза, учурда дүйнөнүн баардык назары Ооганстандагы окуяларга бурулуп турат. Айрым коңшу өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстандагы Ооганстанга өзүнүн жардамын көрсөтөөрүн айтып, биздин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Масадыков дагы Кабулга барып келди. Анан биздин суроо, Ооганстанда жашаган этникалык кыргыздар, Ооганстанда окуп кеткен айрым ооган жарандары Кыргызстанга келүүнү каалап, кайрылып жаткандыгы белгилүү да. Анан деги эле Кыргызстандын дал ушул ооган багытындагы саясатында эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, эмне иштер пландалып жатат? Бул менин биринчи суроом. Экинчи суроом, сиз жыл башындагы Азаттыкка берген интервьюңузда Кыргызстанда саясий куугунтук жок жана болбойт деп билдирген элеңиз. Бирок айрым камакка алынган саясатчылар, маселен Жеңиш Молдохматов, Равшан Жээнбеков сыяктуу саясатчылар саясий куугунтукка кабылгандыгын айтып келет да. Алардын айткандары канчалык деңгээлде жүйөлүү сиздин пикириңизде? Рахмат. Афганистан боюнча афгандык кыргыздар бизге келебиз деп ойлорун айтты, кайрылды. Баякы малы менен келип Тажикстанга чейин кирип, анан кийин бизге келерде биз дароо айттык. Биз даярбыз, кабыл алганга. Бүгүн даярбыз, кое бергиле бизге дедик. Бирок Афганистан менен Тажикстандын ортосунда келишим бар экен. Алып үчүнчү өлкөгө өткөрүп бербейт, кайра кайтарып бересиңер деген. Ошого таянып, тажиктер бизге өткөрүп бербей койду, Тажикстан. Ошо менен анан кайра артка кетти. Аларды алып келүү боюнча мен айттым, Кудай буйрса, бардыгын аны алып келебиз. Где-то 300 үй бүлөнүн тегерегинде жашашат. А жерде Кудай буйрса эмки жылы эмес, аркы жылы келип калышат деп биз пландап жатабыз. Эмки жылы биз үй жайларын бүтүрүшүбүз керек. Анан алып келебиз. Ал эми саясий куугунтуктар деп атасыздар. Да, мен дагы соцсеттерден көрөм, бошой калганда ачып карайм, интернетти карайм, телевидение карайм жерден. Анан кийин саясий куугунтук эмес, ар бир адам өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Мыйзам иштеш керек, и система иштеш керек. Мисалы октябрь окуяларында баарыңар эле келип бийликти басып албадыңарбы, Ташиев менен Жапаров деле жооп берсин да деген журналисттер барсыңар, чыгып атасыңар, блогерлер айтып калат. Бирок өзүңүздөр мына күбөсүздөр го, былтыр октябрь окуясында мен бир дагы мекемени басып алдымбы? Же Ташиев барып басып алдыбы бирөөнү? Биз кайра тескерисинче алып барып отургузуп, эл алып барып отургузуп, мына эми указды чыгара башта, мына биз сени отургуздук дегенде дагы үйдөн мен отурган жокмун мына жерде. Бардыгына түшүндүрүп айттым. Бул мыйзамсыз, биз каракчылык кылбайлы. Только баш мыйзамдын гана талаасы менен кетели. Мыйзамдар менен гана кетели. Бул туура эмес деп. ГКМБны басып алышты, прокуратураны басып алышты, МВДны барып басып алды, облустарды басып алды. Ошондо мен жарыяладым го. Только мыйзам чегинде деп депутаттарды чогултуп, премьер-министрликти алгандан кийин мен айттым. Алганга чейин деле айтканмын. Жерлерде басып алууну токтоткула. Эгерде башчылар качып кеткен болсо, орун басарлары турат, келип иштегиле, мамлекеттик система мындай бардак болбосун, иштеп туруш керек деп. Ошонун негизинде биз бир күндүн ичинде ошону тартипке сала алдык. 2010-жылдагыдай, 2005-жылдагыдай жарым жылдап, бир жылдап айыл өкмөттөргө чейин кайра басып алып, бирин кубалап чыкса, экинчиси барып басып алып атпады беле. Мындай болгон жок да. Где-то бир жумада басып жатышты. Ошол МВДны, ГКМБны, прокуратураны, жана башка мекемелерди бир жумадан кийин анан кийин кетишпеди. Бардыгы баягы стабилдешкенден кийин анан кетишти. Анан ошон үчүн баягы мейли революция болобу, мейли башаламандык болобу, мындай басып алуу дегенди токтотушубуз керек. 2010-дагыдай, 2005-дегидей катачылыкты кайталабашыбыз керек. Биз мында 2020-жылы бир дагы бир магазинди басып алып, талап тоноп, айнегин чагып, сындыруу, үйлөргө барып тиги байларды тиги кууп чыгып, машиналарын тартып алып, үйлөрүн тартып алуу дегенге жол берген жокпуз. Мына сивилдүү жол менен өзү дүйнөлүк коомчулук көрдү. Ушул эле кошуна мамлекеттер ойлоп отуруптур да, болду уже Кыргызстан уже жоголду. Азыр мародерчулук болот, талап тоноочулук болот, өрттөйт баарын деп күткөн экен да, бардыгы. Бирок 10 күн бою бир айнек чакпай туруп берди го элдер. Бул деген сөз уже Кыргыз мамлекетиндеги жаштар, эл, аң сезими жогору көтөрүлүп калганынан кабар берет да булчу. Дүйнөлүк коомчулукту таң калтырды го. Мына мен дагы ошон үчүн айтып атам, эми экинчи жолу бир таң калтырып, таза шайлоо өткөрүп коелучу деп.
Дагы бир топ сөздөр бар, баягы кээ бирөөнү куугунтуктайт, анан суракка чакырып атат депчи. Суракка чакырбаганда эмне кылат? Чакырык жасап атса, башка кылып атпаса, мурдакыдай президент отуруп алып тигини кама, муну чыгар деген заман жок. Азыр система иштеш керек, закон иштеш керек. МВД өзүнүн ишин кылсын, ГКМБ өзүнүн ишин кылсын. Эгерде көчөгө чыгып алып чакырык жасап атса, же интернеттерден чакырык жасап, чакырып сурайт да, сен неге чакырык жасап атасың деп. Анан эле ызылдап эле мени чакырып атат, анан мени чакырбаганда эмне кылат анан? Эмне тынч отуруш керек, МВД менен ГКМБ өз ишин аткарыш керек да. Система иштеш керек. Мурункудай кокуй бул депутаттын таанышы экен, тиги министрдин иниси экен, же крышасы тигил президент экен деп отурган заман жок азыр. Иштеш керек, система иштеш керек. Система иштеп атат, мыйзамдар иштеп атат азыр. И УКМК менен ГКМБ өзлөрүнүн милдетин аткарып атат. Мен деле сиз окшоп кээде интернетке чыгып калганда көрүп калам, баланча камалып калды, түкүнчө камалды деп. Мен да чалып сурайм, ай муну эмнеге камап койдуңар деп. Анан мына деп алып келип таштайт документтер, момундай деп. А мен анда жазасын тартсын деймин. Силер окшоп эле билем мен деле. А мурда кандай эле? Мурда президентти карап отурчу да. Не кылалы муну? Кама дейсизби же кама дебейсизби деп. Мындан ары андай болбош керек.